саламатсызбы мекендештерим. Бүгүн мен Кореядан Лотос фестивалындамын. Анда эмесе менен чогулуңуздар. Кореяда фестивалдар кандай болот деги эле өзгөчөлүктөр менен бөлүшө кетем. Кирип келатканда эле балдарга коляска, анан азыр жаан мезгили болгондуктан мындай зонтиктерди, анан ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы мындай отургучтарды, коляскаларды берет. Мунун баары бекер. Бул жакка жазылып, анан ушул жерден алып алып, ары карай фестивалды көздөй жөнөйт. Кореяда тамак, көчө тамагы жок, эч нерсе жок. Бул жакты карасаңар, ар түркүн машинада ар түркүн тамак аштар сатылып аткан кези азыр жаңы эле фестивалдын башталып баштады. Бир аздан кийин концерт болот экен бул жакта. Андан тышкары дрон шоу да болот экен. Чоң Лотос талаасын көрө аласыздар. Чынында аябай чоң. Бул жер болсо Чоланамдо Муангун деген провинция. Көргөндөй гүлдөп жайнап таза болуп турган кези бир да ашык чөп жок. Негизи эле Кореяда баардык парктарды ушундай таза жакшы гүлдөтүп жайнатып кармашат. Ал эми бул жакка келип карасаңар, отургучтар, дивандар, анан чатырларды коюп коюптур. Күндөн тосуп, күн тоскоолду да коюп коюптур. Бул жакка ар ким өз үй бүлөсү менен келип, орун алып, отуруп, эс алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп коюптур. Негизи бул диван менен чатырлар башка күндөр келсең жок болот. Бул фестивалга карата кам көрүү. Мынакей элдин баары жаңыдан келе баштаган кези. Ал эми бул жакта болсо Эрика диванды тесттен өткөрүп атат. Чынында эле жумшак, сонун экен дейт. Жаратылышта мындай баардык шарттар болсо, жатып, эс алып, ойлонуп жатсаң деле сонун экен. Бул жакта дагы бир кызыктуу көрүнүш бар экен. Бул өкмөт тарабынан эмес, сатуучулар жарнама катары коюп коюптур. Кимдерге бул жерден чатырлар жакса, буйртма берсе болот экен. Бул дагы чынында чоң жакшы идея. Кореянын ушул жери аябай өзгөчөлөнүп турат. Өзгөчөлөнгөн, кызыктуу жарнамаларды жакшы ойлоп табышат. Анда эмесе жакындан барып байкап көрөлү. Бул жакта баасы жок экен. Интернет дүкөндүн адреси бар экен. Ошол жерге кирип караса болот экен. Андан тышкары дүкөндүн адресин да тыштап кетиптир. Ошол жерге барып сатып алсаң дагы болот экен. Отурганда жалаң сапаттуу, жакшы нерселерди көргөзмөгө коюптур. Бул жакта дагы бир сонун көрүнүш бар экен. Чоң экрандан мээңди алаксыткан видеолор чыгып турат экен. Жанына барып жатып көрсөм, чын эле ушул видеого гана көңүлүңдү бурат экенсиң. Негизи Кореяда ар бир уюштурмага, фестивалдарга жакшы даярданышат, кынап менен даярданышып, анан ар бир кичинекей детальдарга да көңүлүн бөлүшөт. Мекендештерим, бул жакта концерт болмок, андан тышкары дрон шоу болмок. Пландар боюнча тилекке каршы Кореяда жаан быйыл көп жаап, анан селдер жүрүп 40тан ашык киши каза болду. Ошого карата өкмөт тарабынан аза күтүү күн кылып, эч кандай өкмөт тараптан андай шаң шөкөттүү болбойт деп болбой калыптыр. Буякта болсо элдер баары даяр болгондуктан ким ырдагысы келсе, ким өздөрү үчүн майрамдагысы келсе, буяка келип концертиңерди коюп, ырдап, майрамдап, тамак ашыңарды сатып бергиле. Бул гүл дагы бир жылда өскөн гүл деп ушундай түшүндүрмө берилди. Бул жерде концерт өтмөк, Кореянын атактуу жылдыздары келмек. Андан тышкары чоң масштабтуу түрдө дрон шоу да болмок. Тилекке каршы бул дагы болбой калыптыр.
элдер чынында эле аз. Негизи мындай фестивалда бассаң жол жок, отурсаң орун жок, быкылдап турчу. Кырсык Кашкактын ортосунда дегендей 1 жылдык планда ишке ашпай калды. Бүгүн бир аз балалуу үй бүлөлөр, анан картайган апалар, аталар жүрүшөт. Ырдагысы келген адамдар бул жака чыгып ырдасаңар болот, буга эч ким каршы эмес деп баардыгын даярдап коюптур. Бирок эч ким деле ырдабай эле мындай музыка коюп коюптур Кореянын илгерки ырларынан. Мен болсо лотос гүлүнө жөнөдүм. Дагы бир жолу көргөзүп, тааныштырып кетейин сиздер менен. Бул жакта карасаңар, идиш аяктарга ар кандай гүлдөрдү, кооз, кызыктуу гүлдөрдү коюп коюптур. Караганда эле гүл фестивалында жүргөнүң сезилет. Ал бул жагына болсо жалаң лотос гүлдөрүн коюп коюптур. Корея негизи өтө кызыктуу өлкө. Мындай карасаң жалаң мегаполис, чоң-чоң шаарлар, чоң-чоң имараттар, бирок ошол эле учурда улуттук уюмдарын сөзсүз көрө аласыңар. Мына бул жака келсек дагы илгерки Кореянын драмаларын көрүп калсаңар керек. Ошол драмадагы короонун көрүнүшү дагы бул жерде бар экен. Ошентип ушул эле жерден улуттук көрүнүштү да көрө алабыз. Андан тышкары мынакей лотос гүлү дагы бар экен. Лотос гүлү кайда барбаганын гүлдөр жана гүлдөр дегендей. Менин видеолорумдан көп байкап калдыңар болуш керек. Кореянын кайда кайсы жерине барбагынын гүл менен талдар аябай көп. Биз лотос мынакей чоң талаасына келдик. Кеч кирип келатат. Негизи бул фестиваль, кечки фестиваль болчу. Ошого байланыштуу кечкисин келгенбиз. Мынакей бул лотостун түрлөрү, кандай гана түрү бар. Мен көрбөгөн гүлдөрдү бул жерден көрүп жатам. Лотос жалбырактар гана көрүнөт. Гүлдөр жакшы гүлдөй элек экен. Бир 2 жумадан кийин келсе, жакшы гүлдөп, гүлдөрүн балдар ойночу, оюн площадкалары дагы бар. Чынында убакыт токтоп калгандай. Элдер эс алып, ойноп, сейилдеп, үй бүлөсү менен убактысын өткөрүп аткан кез. Бул жакта гана кичине көңүлдүү, шаттуу, жакшы үндөр угулат. Калган жердин баары эле тыптынч, кымкут. Фестивалда мындай көрүнүш өтө аз кездешет. Бактарактын арасында отургучтар, чатырлар сөзсүз коюлат. Элдердин башына күн өтпөсүн, ушул жагын аябай кам көрөт. Кореяда жолдордо дагы, жанагы светофордон өткөн жерлерде дагы ушундай чатырлар туруп турат. Кийин аны дагы сөзсүз тартып сиздер менен бөлүшө кетем. Бул паркка башка күндөрү дагы келип, пикник кылып, өзүң тамагыңы алып келип, отуруп алып, эс алып кетсең болот. Ал эми кечки көрүнүштөн бул экран кечкисин андан сонун болуп көрүнөт экен. Күндүзгө караганда отургучтарда орун калбай калыптыр. Бирок бул корейстерге өтө деле өкүнүчтүү иш эмес. Анткени алар өздөрүнүн заманбап көрпөчөлөрү бар. Ошол көрпөчөлөрүн көтөрүп жүрүшөт. Ушул жерге сала калып, отура калып, өздөрүнүн тамактарын алып чыгып, жеп, эс алып, ушундай күндү өткөрүшөт. Бүгүн элдер аз болгондуктан андай көрүнүштү көрө албайбыз.
Эрикадан сиздерге дискотека бийлейли достор, бийлейли дегендей бийлеп көңүлүңүздөр ачык болсун. Ал эми сиздерге убактыңарды бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жүрөкчөлөрүңөргө андан чоң рахмат. Көңүлүңөрдү бөлүп, убактыңарды бөлүп, комментарийиңерди жазып атасыңар. Ага дагы чоң рахмат. Жакшы калыңыздар. Аман эсен эмки көрүшкөнчө.